зат үчүн эне болуу бул чоң бакыт да. Ал бакытты баарын эле берген эмес. Эгерде силер турмуш куруп, эне болуп, баланын жытын жыттасаңар, анда силер бул дүйнөдөгү эң бактылуу адамдарсыңар деп эсептейм. Баланы эмне менен чоңойтосуң? Эмчек менен чоңойтосуң, эмчектин сүтү менен чоңойтосуң. Бала ичте чоңоюп, анан эненин сүтүн эмгенден баштап, эненин сүтү менен бир эле тамактанбайт. Эненин сүтү менен бала мээрим алат, эненин сүтү менен тарбия алат, эненин сүтү менен болгон витаминдерди алат, эненин сүтү менен деги эле баланын келечеги болот да. Кээ бирөөлөр айтат, саат сайын 4 саатта бир, 3 саатта бир деп. Жок, бала канча требуйт этсе, бир күндө канча болбосун, 5, 6, 7 жолу балага ыйлаган сайын эле баланын требованиясы менен эмчекти бере бериш керек. Кээ бирөөлөр эми баягы өзүнүн төрөгөн аялдын акыбалына жараша да болот. Кээ бирөөлөр кесарево болуп, операциядан кийин болсо, айла жоктон жатып эмгизет. Кээде эмчегин салып коюп уктап калган келиндерди көрөсүң, эмчеги менен мурдун басып алган келиндерди көрөсүң. Ошон үчүн эмчек эмгизерде жакшынакай болуп, баланын башынан сылап, өзүң уктабастан жакшынакай отуруп, балага эмчек берип атканда баланын башынан сылап, жакшынакай тилектерди айтып, жакшынакай ниет менен баланы эмгизиш керек. Баягы баланы эмгизип жатканда биздин келиндердин эмгискенин байкайсың да. Же конок келе калат, ыргып тура калат, же бир сүтү ашып кетет, же тамагы бышып кетет. Баягы бала эми эле чопулдап эмип баштаганда эмчекти жула коюп туруп басып кеткен, бул абдан туура эмес. Себеби дегенде бала баягы толук тамактанбай калат дагы. Кайра келип эмчегин берсе, эмчекти албастан анан тойбой, чала тоюп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн баланы эмгизүүдө атай убакыт бөлүп, шашпай, өзүнчө бир комнатага кирип. Сүтү эне болуш үчүн бул көбүнчөктү наследственно деп айтсам болот да. Энең сүттүү болсо, сен деле сүттүү болосуң. Энеңдин эмчек бези чоң болсо, сеники да чоң. Көбүнчөктү биз кен менен кетет. Бирок биринчи эле фактор, мен ойлойм, сүттүү болуш үчүн биринчи төрөттөн кийинки аялдын эс алуусу керек. Уктап эс алганда сүт пайда боло баштайт. Пролактин деген гормон эс алганыңда көтөрүлөт. Бул нормада кош бойлуу менен төрөгөн аялдыкына бийик болот дагы, ошол сүттүн пайда болушуна жардам берет. Эгерде сиз кечке бишайман жеп, баланы эмгизип, кайра оюңуз оңго бөлүнүп, тияк бияка жүгүрүп, баланы отуруп тура калып эмгизип, ар кайсын ой базып, же бирөөдөн кагуу угуп эле базып жүрсөңөр, анда пайда болгон сүт дагы качып кетет денеден. Ошон үчүн тамак бул баягы эле биздин апаларыбыз айткандай эле сүттөп чай ичиш керек, молочный. Кээ бирөөлөр айтат, диетада болуш керек 40 күнгө чейин, муну тигини жебеш керек деп, такыр эле төрөгөн аялдын ичегилери, ички ашказан ичегилери абдан жайында эле жакшы. Аны биз такыр эле диета койлуп, тоок шорпо берип эле кечке тоок шорпо бере беребиз. Жок, ал туура эмес. Бардык нерсени жесе болот. Аз-аздан бат-бат жеп туруш керек. Эгер биз 3 жолу тамак жесек, кош бойлуу менен төрөгөн аял 7-8 жолу жей бергиле, анын эч зыяны жок. Аз-аздан бат-бат эмгизген сайын ичип жеп туруш керек, көбүрөөк жидкез ичиш керек. Ошондо анан сүт пайда болот. Оозуңарга эмне кирсе, эмчегиңер менен балага ошол барат. Анан чайнан жеп алып эле анан сүт чыгыш керек деп, сухомятка жеп, же болбосо шаурма алып келдирип жейсиңер, анда сүттүн дагы качествосунун пайдасы жок да. Баланы каалаганча эмгизе бергиле. 2,5, 3 чейин баягы тиши чыккан балага чайнап бербеген аш болбойт дегендей, өзү эле эмгизи келбей калат 1,5 жаштан кийин. Хотя бы 2 жаш, хотя бы 1 жашка чейин. Баягы 1 жаш эмгизсең, 1 жаш эс алсаң, андан кийин 2,5, 3 жаштан кайрадан экинчисин төрөй берсең болот. Кошумча тамактын да өзүнүн бир правиласы бар.
Себеби дегенде баягы сүткө баланын чоңоюшуна сүттүн эмчектеги сүттүн составы азыраак болуп жетишпей калат. Ошон үчүн биз 6 айдан кийин кичинеден баланын оозунун баягы даам татуу системасын көндүрүш үчүн кичинеден баягы жалатып көндүрүп башташ керек да. Атайын схемалар бар, детский педиатрлар алдыңарга тим эле аштай чайнап үйрөтүп берет анын баардыгын. Ошонун айтканы боюнча кичинеден кошумча тамак берип башташ керек.